Достор, Чикагода кар жаап атат. Бүгүн 6 январь. Мамат, Эрмек инилерим иштеткен ишканага келдик. Үстүндө адрес жазылып турат. Эки компаниянын тең аты жазылып турат. Мына жакта бир компания, бул жакта экинчи компания. Ушул адреске келсеңиздер, жумушка орношосуздар. Трагыңарды оңдотосуңар, тирелериңерди оңдотосуңар, достор. Бул жакта кубоктардын бүт баарын тизип коюшуптур. Ассаламу алейкум мекендештер, Чикаго шаарындабыз. Бүгүн 6 январь. Кудай буйруса, мекендештер менен гези кийип, ийгиликтер менен сиздерди тааныштырып жатабыз. Бүгүн абдан сонун чыгарылыш болот. Анткени бул Чикагода эмгектенип жаткан өзлөрүбүздүн инилерибиз Мамат менен Эрмекке кезиккени келдим. Ассаламу алейкум жигиттер, кандай турасыңар? Алейкум ассалам. Жакшы турасыңарбы? Өткөндө мен Мамат менен сүйлөшкөм. Канча болуп калды? Баягы футбол болду. Бир ай болду окшойт. Бир ай болду. Ошондо сүйлөшүп кетип, ана Мамат экөө сүйлөшкөнбүз. Бир жолу дагы бир жолу келгенде Чикагого бош учур көп болот. Анан келип силердин ийгиликтердин баарын көрсөтөбүз деп. Мына бүгүн келип калдык. Кандай турасыңар? Жакшы, рахмат. Жакшы иштер. Анда эмне кылабыз? Анда силерди ачкан ишкана менен таанышып, сиздер менен жакыныраак таанышып, башында өзүңөр менен тааныштырсаңар болот. Каяктан болосуңар? Биз негизи 2012 келгенбиз Чикагого. Келгенибизге уже 11 жылдын айланасы болот. Анан келгенде биз деле эл катар тракист болуп иштегенбиз, жолдо иштегенбиз. Анан 3 жыл, 4 жыл болду ачканыбызга компанияныча. Көбүнчө семай трактор болчу да. Анан кийин ошол пикап тракты көрөлүчү деп пикап тракка акырын тракторду сатып отуруп, анан пикаптарга иштетип баштап атабыз. Азыр Кудайга шүгүр, ушул жолдо келаткан, сиз аркылуу келаткан мекендештер көбүнчө ошол жумуш менен камсыз кылып, аларга жардам берип, колдон келген жардамыбызды берип атабыз. Ошо Кудай буйрса ошол компания жакшы азыр иштеп атат. Акырындан өнүгүп келат, көбүнчө өзүбүздүн мекендештер аркылуу өнүгүп келат атабыз. Компаниябыз аты чыгып, азыр көптөгөн ошол азыр мондайда сервис ачканбыз, Кудай буйрса ичин көрсөтүп чыгабыз. Көбүнчө ошол өзүбүздүн тракторду оңдоп, майын алмаштырып, анан кийин дагы трактын трейлерин, экселдарын оңдойбуз, Кудай буйрса. Ошо кылып атабыз, ошонун баарын жакшы. Жакшы. Эрмек экөөңөр чогуу иштейт турбайсыңарбы? Компаньон деп коебу? Экөөңөр чогуу ачкансыңар. Экөөбүз чогуу келгенбиз 2012 жылы. Ошондон бери чогуу жумуш кылып, чогуу жашап. Бул жакта көбүнчөсү бизнестерди достор ачат экен да. Достор ынтымактуу болот да. Мен иштеген Сем Экспресс компаниясында дагы Мирлан менен Сайпидин эгиз козудай да. Экөөңөр да эгиз козудай экенсиңер, Эми бул чогуу иштегенде эң башкысы ошо эмеде. Дос ишенич бар. Ишенич керек, ишенич болуш керек. Ошо. Жакшы, азыр деген четинен көрсөтөлү. Бул деген кубоктарды абдан тизиптирсиңер. Мен билем, Мамат футбол ойнойт. Футбол боюнча бул кубоктардын баарын алып турсуңар, Жакында эле ошол турнир болбодубу? Мед кайсы эле? Меда кайсы эле? Бир эми уюштурду да? Ооба, уюштурду, ооба. Анан ошону уюштуруп, ошол жерден экинчи месттен алдык. Мен интернеттен көрүп калдым. Силердин команда медаль алып, кубоктарды көтөрүп турганыңарды. Буга чейин деле алып келип атканбыз. Булар болсо ошол арасында бизге таандыктар бар. Анан мексиканецтер иштейт да бул жердечи. Анан ошолор аркылуу жакшы ийгиликке жетишкен мексиканецтер бар. Арасында ошол бизде ийгиликке жетишип, медальдарды алып, колдон келишинче спорт менен, жумуш менен алектең аракет кылабыз. Эки жакты бирдей алып кетебиз да. Жакшы. Бул жакты карасак дагы кубоктардын түрлөрү, медальдардын түрлөрү турат. Бир чети керек, адамга ден соолук керек. Мына футболисттердин ишканасында, үйүндө ушундай оюн болуш керек. Чарчаганда эмет турасыңар да, ойноп турасыңар. Анда бул жактан баштабайлыбы? Келгиле. Өткүлө. Чоң рахмат. Мына мекендештер. Кыргыз жигиттер кыргыз калпак кийип жүрүш керек. Бул жакта эки компаниянын аты жазылып турат. Муну кандай түшүнсөк болот? Бул жерде мындай болгон, биринчи Дро Экспресс деген компания 2017-тен бери кызмат кылат. Анан кийин азыр ушул компанияда бир 50 трак иштейт. Эми пикап трактар көбүнчөчү. Анан ошол эле параллельно кылып, бул жака дагы бир компанияны коштук. Экөөнү иштетебиз, эки компанияны бирдей иштетебиз. Анан ошол Дро Экспресс ошол аркылуу бул да теней экөө бирдей компания, бирдей кызмат кылып келип атышат. Ошол көбүнчө ошол иштетебиз. Жакшы, абдан сонун. Экинчи компаниянын аты жазылып турат. Бул жакта Мамат отурат экен.
келсем иш кагаздары абдан көп окшойт, ойлонуп отуруптур. Бул жакта болсо Эрмегинис отурат экен, э? Абдан жакшы, уютный сонун кабинетиңер бар турбайбы? Бул жактачы, эмне кызмат кыласыңар азыр четинен эме кылабыз да, мекендештерге кандай пайдасы болот? Бул жака же жумушка аласыңарбы, же жана чоң трактор менен займаться этпейсиңер, э? Только пикап трактор. Тракторду бар эле ошону азайттык да бир азча. Анткени 1-2 жыл мурда бир аз маркет слоу боло түшкөндүктөн биз ошо пикапты көрөлү деп, ошо пикап менен азыр акырындан алдыга жылышып атабыз. Анан кийин ошол көбүнчө бизде иштеп аткан жана аккаунтинг, бухгалтерлер, диспетчер көбүнчө Кыргызстанда иштешет. Жакшы. Өзүбүз бул жактан ошол келген водительдерди кабыл алып, анан кийин ошо Кыргызстанда диспетчерлер ошол жактан груз таап берип, азыр интернеттен күчтүү да, анан ошол жактан кызмат кылышат да. Анан көбүнчө экөөбүздүн ишибиз бул жерде. Анан тиякта да бир эмелер отурат, жардамчу сейфти. Жолдо бузулуп калган тракторду анча-мынча сервистер көрсөтүп, жардам керек болсо чалышат да. Ошогочу жардам берет. Биз болсо бияктан жаңы келген водительдердин, драйверлердин ошол документтерин жасап эле жолго чыгарып беребиз акырынданча. Жакшы. Азыркы учурда силердин компанияда канча трак бар, анан кыргыз жигиттер иштешеби? Ооба, бизде өзү 98% кыргыз өзүбүздүн мекендештерди эле алып, ошолорго жардам берип, жолго чыгарганга аракет кылабыз. Бизде ошондо эки компанияны общий кошкондо 70-тен 80 трактор болуп калды ошочу. Жалаң пикап трактор, Пикаптар азырчы. Көрүбүз жаздан баштап чоң тракада киришип баштайбыз, бирок азырынча пока пикап трактор. Азыркы учурда кыргыз жигиттер бул жака көп келип атпайбы? Башында чоң тракка чыгаардын астында пикап трак менен иштешет көбүнчөсү. Бокс трак менен иштешет, спринтер менен иштеп атышат. Ошон азыр жумушка аласыңарбы же албайсыңарбы? Биз уже алып баштап атабыз, уже көп эле келип атышат. Биз мекендештерге кандай жардам болсо эле берип атабыз. Жакшы. Анда деген азыр деген ушул видеонун ылдый жагына силердин адресиңерди жазып коебуз, телефонуңарды жазып коебуз, анан мекендештер кайрылса болот экен да, жумушка кире турган. Обязательно бизге ошол компанияны чоңойтуп атабыз. Анан канчалык көп келсе ошончолук чоңоебуз да. Колдон келишинче жардам берип, мисалы бул жакка азыр водительдер отургузуп, бул жерденчи ориентейшн өтөбүз. Көпчүлүгү келип алып жолдун системасын түшүнбөйт да. Биякта кандай болот, анан жолдо полицейский кандай болот, тосо кандай болот депчи. Ошону билбегендерге мен отуруп алып биз үйрөтөбүз да. Анан кийин алар үчүн да жакшы, жолдо кыйналбайт, майда чүйдө суроолор болсо, ошо бизге чала бербейт, өздөрү ошол жактан чечет да көбүнчө. Силер деген опыт менен аласыңарбы же жаңы эле баягы жеңил машинанын правасын алып атпайбы? Ошол эле жигиттер келе берсе болобу? Сөзсүз түрдө опыт керек. Опыт керекпи? Башка жерде жок, иштеп туруп анан силерге келиш керекпи? Же жеңил машинанын правасын алгандан кийин эле силер менен байланышып келсе болобу? Жок, эми 2 ай опыт алыш керек. Жолдо тренинг кылып келиш керек да, бирөө менен чыгыпчы. Жок. Мындай суроо мындай болот да, например, бир жигит, кыргыз жигит, жеңил машинанын правасын алды. Анан силерге келсе, жумушка алып туруп анан силер өзүңөр үйрөтүп аласыңарбы же башка жерде иштеп, опыт алып анан силерге келиш керекпи? Өзү үйрөтүп алабыз. Өзүңөр үйрөтөсүң. Абдан сонунда. Жолго чыгарып, ошол чыгарып алып кетти, көрсөтүп келем деген балдар чыгып калат кетечи, үйрөтөм депчи, ошолор кошуп берип коебуз, үйрөтүп келе берет да акырында. Жакшы. Ал беребиз. Правасы жаңы болсо деле ал беребиз жумушкачы. Бирок үйрөтөбүз сөзсүз түрдө. Сразу эле жолго чыгарып ийбейбиз да. Үйрөтүп анан жолго чыгарабыз. Жана эме болот атпайбы? Жаңы айдоочулар келгенде компания драйвер болуп келип атат. Кээ бир мекендештер бар да, бул жакта иштеп, өзүнүн пикап трактору бар. Как овнер катары келсе аласыңарбы? Алабыз, сөзсүз түрдө алабыз. Аласыңар? Овнер катары келсе да ала беребиз, драйвер катары келсе да ала беребиз да. Жакшы, абдан сонун. Силер деген укмуш сонун ишти кылып аткан турбайсыңар, мекендештерди колдоп, коштоп. Анда башка жакта да көрсөтпөйсүңөрбү? Эң башкысы жаңы келгендер үчүн эме да. CDL алып бар болбойт, окуйт, праваны алат, праваны алыш жеңил болуп калды азырчы. Келип туруп эле жумушка кирет, айлык акысы бул жогору турат да, негизи башкаларга салыштырмалуучу, жөнөкөй жумуштарга салыштырмалуу. Бизге эң ыңгайлуу жумуш ушул деп эсептейм, ушу жаңы келгендергечи. Ошол буюрса. Жакшы, имаратыңар абдан чоң экен. Ичин бир сыйра экскурсия кылып чыкпайлыбы? Бир сыйра көрсөтүп чыксаңар, абдан сонун болмок эле. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бул мекендешибиз дагы бул жакта иштейт го, э? Атыңар ким болот? Темир. Бул жакта эмне кыласыңар? Мен бул Лайкенин эмеси, компания драйвер. Компания драйвер. Канчадан бери иштеп атасыңар? 5-6 ай болуп калды берсе.
Наразычылык жок. Наразычылык ошо бар. Неге, эмне бар? Айлыкты көбөйтүп берсе жакшы болобу? Бир айына деген бир $20,000 берип турса жакшы болмок эле. Азыр 15,000. Абдан сонун. Мына $15,000 айына табаткан жигиттер 15,000ге разы болбой уже 20,000 сурап атышат. Көпчүлүктүн алдынан сурап коеюн деп. Жакшы, эми көбөйтүшөт. А дагы чоңоюшат. Анда эмне кылалы? Бичин бир сере көрүп чыгалы, жигиттер. Абдан чоң экен, мен таң калып калдым. Башында ойлоп аткам, кичинекей эле бир эме болуш керек депчи. Кээ бирлөр ишкана ачканда бир эмени коюп коет го, вагонду коюп койлуп атышат го. Силер өнүп өскөн турбайсыңарбы? Ушулар көп эле, бирок алар понедельниктен пятницага чейин иштешет. Биз выходной көз эле иштейбиз да, суббота, воскресенье, анткени биз айдоочулар түнү күнү жүрүшөт да жолдо. Ошондуктан биз түнү күнү иштейбиз дегендей да. Жакшы. Бүгүн деген суббота, ошон үчүн деген көп кызматкерлер жок экен. Мыякты сиздерге бир сере көрсөтүп коеюн. Могу аяктын бүт барында баягы рабочий күндөрү понедельниктен баштап 5-күнгө чейин бул жакта иштеген адамдар отурат экен. Бүгүн выходной болгон үчүн эс алып жатышат. А шефтер болсо күнү түн иштеш керек. 24 саат, суббота, воскресенье. Ошондо бизнес өсөт, Абдан сонун. Акчаны мыякка катасыңар го, Сейф го дейм. Бирок акчаны эме кылып тургула, кичине желдетип тургула да, көгөрүп кетиши мүмкүн. Жакшы, анда шаптын ишин көрүп келбейлиби? Бир сере. Жүрү, эме. Жакшы, абдан сонун. Мына мекендештер бул жака келип Америкага башында өзлөрү трак айдап, пикап трак, бокс трак айдап, кийинчерээк анан бутка турганда ушундай ишканаларды ачып, мекендештерге жардам берип, аларды жумушка алып дегендей. Бул жакта деген, ассаламу алейкум. Ой, мекендештер мыякта көп турбайбы? Улам эле кезип өтөбүз. Иштериңер жакшыбы? Жакшы. Бул жакта пикап трак айдайсыңарбы? Пикап мен жаңы келип. Жакшы. А бул жакта болсо тамак иче турган жер го, Механиктердин кийимдери көбүнчө бизде мынакей Жеф деген жигит иштейт. Мексикадан болобу? Hi, how are you? Бул жакта да башка мексиканецтер иштейт, алар кире. Жакшы. Достор, бул жакта тамак иче турган жери бар экен. Айдоочулар, бул жакта иштегендер бул жака келип, тамактарын ичип, керектүү буюмдарын бул атайын эмелер бар экен, Не деп коебуз муну? Бул жакта кийим салгыч, шкаф. Шкаф деп коелу, макул. Ар бирине бирден ат коюп кете берели. Буякта деген килтеген холодильниктер бар экен, микроволновканын түрлөрү бар экен. Азыр биз деген шапка кирип жатабыз. Бул жакта көбүнчө ошол чоң трактор оңолот. Бул жерде чоң семай трактын, трейлердин жолдон аңтарылып кетсе же могу кээде крышасы сынып кетет, мост кирип кетет, фрейм сынап, ошолордун баарын ушул жакта кызмат кылышат да. Көбүнчө бул мекендештер Мексикадан болушат. Булар менен ушул жакынкы арада жакшы бир контракт түзүп иштеш баштадык. Көбүнчө биякта да пикап трактор кээде баш жакта оңолот да. Оңдойбуз да. Ошол Жакшы, анда жүрүп пикап трак жакка барып келели. Шаптын иши абдан чоң экен. Эшикте бүгүн 6 январда кар жаап атат. Шаптын ичи жылуу, хитрлер бар экен. Азыр ремонт окшойт бул. Бул трак 2 умурда чалган, ичиндеги вабастасын устаноктош керек экен. Жанагы хитер бар го, вабаста. Ошондой оңдоп берип атабыз. Дөңгөлөгүн, тормоздорун карап текшерип, бизде иштейт. Өзүбүздүн балдарга иштеген балдарга сервис батыраак кылабыз колдон келишинче, эртелетебиз да. Эртелетип жолго чыгарбасак, булар күтүп калат. Анткени бүгүн уже суббота күн да. Эртең иштебейбиз, понедельникке чейин бүтүрүш керек буларды. Груз алып жолго чыгышат. Эрмекке бир суроо берейин. Азыркы учурда бул шапка жигиттер келет экен, трак, трейлерин оңдоп берет экенсиңер. Келечекте ушундай ой барбы? Могул жерде 90-94 жол өтөт даунтаундун жанынан. Биз ушул жерден көп өтөбүз да.
ушул жактан өтүп бараткан башка компанияда деле иштеген мекендештер, биздин негизи мекендештер. Пикап трак менен кетип баратканда бузулуп калса, треллердин дөңгөлөгү жарылып калат, рессорлору сынат. Ошондо сервис катары чыгып, бир 5, 10, 15 майлга чейин чыгып оңдоп бергенге оюңар кандай? Албетте, аны уже көптөн бери ойлонуп жүрөбүз. Уже могу кыштан чыксак эле, уже где-то бир айдан кийин ошону да баштайлы деп ойлоп атканбыз. Шопко жете албай, ошо сиз айткандай жолдо калып калгандар болсо, биз өзүбүз машина менен барып, жасап, кайра аркы жолго чыгарып бергенге ошону көптөн бери ойлонуп жүрөбүз. Жакында буюрса уже бир ай калды, ошо бир айда уже кылып баштайбыз анда. Абдан сонун болмок да. Мен да пикап тракта иштегем да. Башыбыздан көп нерсе өткөн да. Мен да машина ташыгам, 3 машина, 4 машина, 5 машина ташып, анан могу трейлерлердин рессорлору көп сынчу, дөңгөлөктөрү жарылчу. Анан өзүбүз колдон келишинче жасап, анан кээ бирде сервис керек болуп калат да. Анан гыжалат болосуң да, кечигесиң, убагында жеткиш керек. Ошол учурда ушул жактан өтүп бараткан мекендештер чала калса, шуулдап жетип барып, бир 10-15 мүнөт, жарым саатта жасап туруп, жолго чыгарып ийсеңер абдан ыраазы болмок да. Анткени сиз айткандай бул трейлерлер баягы коммершил болуп жасалбайт да. Эмеси рессорлору, экселдары бир аз слабыйраак болот да. 26 паундтан өтө ашпаш керек. Закон боюнчачы. Анан 26дан өйдө болуп кетсе, жолдон дагы полицейский токтотуп, штраф берет. Анан кийин арест кылганчылар болгон. Ошон үчүн биз перевес груздарды албайбыз. Колдон келишинче албаганга аракет кылабыз. Анткени бул CDL эмес да. CDL-дегилер билесиз, өзүңүз билгендей эле 80,000 паундга чейин кете берет да. Бул болсо ошол бир аз дагы андан көбүрөөк жүктөп койсок, 30,000 паунд жүктөп койсок, бул дагы сиз айткандай дөңгөлөктөрү да сынышы мүмкүн да. Рессору тормозу кетет көбүнчө. Ал ошол сервисти колдон келишинче эртелеткенге аракет кылабыз бардык айдоочуларга. Жакшы. Көптөгөн мекендештер түшүнбөйт, достор. Пикап трак менен бир сире тааныштырып, анан 5-чи дөңгөлөктү көрсөтүп, аны каяка тагыш керек кичине түшүндүрүп койсоңор. Түшүнүк жок да жаңы келген мекендештерге. Бул 5-чи дөңгөлөк экиге бөлүнөт. Бул гусеник болуп атат. Бул болсо жандай кархолерге ташып турган неме бар го. Гусеник эме fifth wheel болчу. Көбүнчө бизге мондай отургуз коет астындачы. Мына достор, пикап трак турат. Пикап трак турат. Мондай трейлер келип туруп, пикап тракка кошулуш керек. Ошондо мону өзүңөр жасайт экенсиңер да? Мунун астын брекетти установка кылыш керек. Кээде бул заводской болуп келет. Кээде биз өзүбүз тешиктер жок болуп келсе, аны өзүбүз тешип, буну алып, анан кайра установка кылабыз да. Анын үстүнө тиги гусеник болуп отура турган местосы бар, ошо отургузабыз. Бул өзүнчө сатылат. Тетиги үчөчү. Булар болсо чейндер байланат жандай. Safety chain. Ортосундагы ошо основной эмеси, опорасы ошол түйүнө кармап турган гусеник болду да. Достор, могу деген эмеге окшоп калат турбайбы? Парковка эле окшоп калат экен да. Могу пикап трактын артында парковка болот, ошол жака деген жанагы эки машина ташып атышпайбы? Жигиттерчи, крытый депчи. Ошого эле окшоп калат экен, ошону эле ичине табып кой турсуңар. А могу болсо 5-чи дөңгөлөк деп коет. Чоң тракторда да бар. Бул деген пикап трактык экен да, гип кичинекей болгон. Көрдүңүздөрбү? Ушул жерге келип, трейлер бекит. Могу болсо пикап трактын ичине орнотулат экен да. Бул ошол 30-35 паунд көтөрө турган fifth wheel да. Өтө күчтүү. Анан азыркы учурда көбүнчө айдоочулар мындан айдагандан алыста отушат дегенде перевес болуп груз алып калып атышат да. 3 машинаны жүктөгөндөн кийин жолдо көбүнчө вестейшндер кууп артынан келип кармап, анан бизге мондай муну таштап коюп, анан кайра мондай коюп аткандар болот да. Буга караганда бул жакшы турбайбы тиги азыркы? Абдан сонун. Жакшы, мына достор, пикап трак деп ушуну айтат. Көп мекендештер билбейт, биз деген атайын Кыргызстандан да азыр көптөгөн мекендештер келебиз деп атпайбы, ошолорго маалымат берип атпайбызбы? Пикап трак деген ушундай болот. Бул деген Dodge да, Dodge Ram. Эң сонун трактардын бири, пикап трактардын бири ушул трак, Dodge Ram. Мен дагы жалаң ушулар менен иштегем. 3,5 болуш керек бул, 3500. Heavy duty деп коет го. Двускатный, да? Жакшы, шабыңар абдан чоң экен. Бул жакта дагы бир пикап турат, тиякта дагы бир пикап турат. Бул трейлерди дагы ремонттойсуңар го, Бул азыр ошо ремонт керек буга. Ошо жаңы эле кирди. Буга болсо бабаст орнотуш керек экен. Бул болсо тормоздун арасы керек экен.
Азыр ушуну оңдотобуз. Бул жактан өтүп бараткан мекендештер кирсе, эмне жумуш жасап бере аласыңар? Эмне кааласа ошону кылабыз. Бардык нерсени. Майын алмаштырасыңар, рессор алмаштырасыңар, дөңгөлөк алмаштырасыңар. Бардык нерсени жасайт экенсиңер, э? Бул баягы дизель трак болгон үчүн деф бар да, мындачы. Деф көп проблема болот да. Пока деф оңдой элекпиз, ошону буюрса жакын арада ошону сервиске киргизели деп атабыз да. Дефтикинчи. Жакшы. Абдан сонун. Ошол. Бакта эмени көрсөтөт өтсөм, мисалы, Үн угулабы деп эметип атам да. Үн угулабы же угулбай калабы? Эмненин үнү? Силердин үн видеодо угулабы же угулбай калабы? Угулабы? Мына Ford. Бул дагы heavy duty экен. 3500 дейт, э? Же 350 дейби? 350, Ford'туку 350. Ушуну кандай түшүнсө болот? Dodge деген 3500, бул болсо F350. Экөө окшош элеби бирдей? Мотору бул деле 6.7, рем деле 6.7 да, экөө бир эле. Экөө бир эле. Кайсынысы жакшыраак? Негизи мага Dodge жагат. Негизи чынын айтканда бизде көбү Ford'тор. Ford'торбу? Ford Silverado деген ушу эмеспи? Жок, ал Chevrolet Silverado. Chevrolet Silverado. Ошону макташат, э? Мунун ичинде мындай кылып жасап беребиз биз. Бияк өтөлсө. Тети кровать жасалып бүт элек. Бирок могу жасалып бүткөндөн кийин айдоочу ба чарчаганда ошол жерге жатат да. Мындайчы. Кээде муну мындай кылып беребиз, кээде мындай кылып беребиз. Азыр ошол механик бошогондон кийин толук бүтүрөт да. Ыңгайлуу кылабыз да кээ бир адамдаргачы. Кээ бирлер могу эле жата берейин дейт, бирок мындан бели талып ооруйт да. Жок, полицейскийлер да текшерет дейчүн. Текшерет. Туура эмес болуп калса эме кылат да. Тикет берип көрүшү мүмкүн. Азыр мен ар жагынан келип бир сыйра көрсөтөйүн азыр. Бул пикап трак жаңы жасалып аткан окшойт. Мыякта 5-чи дөңгөлөктө жок экен. Азыр мен ичин сиздерге бир сыйра көрсөтөйүн. Бул тракты бир мекендеш айдап калышы мүмкүн. Ошого условия түзүп, жата турган жерди жасап берип жатышыптыр. Мындайынан жатса болот экен, же болбосо, могу жата турган жерди ар жагынан бер жакты көздөй жасап койсо болот экен. Бир чети мондай деле удобный болот экен. Абдан сонун болот экен. Мыяка жатасыңар, водитель отурган жердин артына холодильниңерди, микроволновкаңарды, бардык нерсени коюп койсоңор абдан сонун болот экен. Кененчилик болуп калат экен мондачы. Бунун бир жакшы жери артына узун адам бата албай калат да. Буту тийип, жолдон чарчаганда жакшы эс албай калышат. Биз ошондуктан көбүнчө алдына ушундай кылып жасайбыз. Бутун кенен неме кылып, уктагандай болуп жакшы эс алган болот. Абдан сонун мекендештер, чамдагыла. Могу Ford өзүнүн айдоочусун күтүп жатат. Мына могул жерге жата турган жерди жасап, анан ичине холодильник, микроволновка эметкенден кийин, тургандан кийин срочно водитель керек. Астына телефондорду калтырып коебуз. Астына деген номерди калтырып коебуз, адрести калтырып коебуз. Батыраак келбесеңер, башка бир мекендеш илип кетет. Кана ким биринчи келет экен көрөбүз. Жакшы. Бул жакта дөңгөлөктөр, дөңгөлөктөр дагы проблема да, бат-баттан жарылып турат да. Груз, груз да эми өзү жаңгыз жүрсө жүрө берет да. Мыяка деген не деген груздар салынат. Пикап трактын дөңгөлөктөрү булар? Бул ремдеки, бул Ford'туку да. Ford'туку, э? Трейлерден кетет. Жакшы. Абдан сонун. Эми ишкана ачыш үчүн, ушундай ишкана ачыш үчүн ар биринин эле колунан келе бербейт да. Башында келип иштеш керек, акча капитеш керек. Ушундай ишкана ачыш үчүн примерно канчалык капитал менен башташ керек? Примерно бир 100 миң, 200 миң, 300 миң болсо, анан ачса болобу? Болот, албетте болот. Эң башкысы башында үйрөнүш керек бир аз. Эч нерсе билбей туруп эле ачып алсаң. Жок, кээ бир мекендештер бул жака келет, иштешет, 3 жыл, 4 жыл иштегенден кийин кой ушундай ишкана ачалы дейт да. Примерно кандай сумма керек да? Мекендештерге кичине ориентировка болуш үчүн. Көп ичинде сатыла турган нерселер, кымбат нерселер көп да. Мен точный сумманы айта албайм, бирок примерно болжол менен. Ушу кетсе керек да бир 150 может. 150-200 миң долларды топ-топ кээ бир мекендештер келиши мүмкүн да, ошондой сумманы Кыргызстандан алып келип ушундай
шап пикап трак менен иштейм, бокс трак менен иштейм деп. Эми якта майда чүлөлөр көп да. Могу шаптын ичине кирсеңер эмне деген акча каражаты керек болот. Дөңгөлөк аласыңар, диск аласыңар, могу карабайсыңарбы? Мындай оборудование аласыңар. Бул дагы бир оборудование экен. Ишинин бүт баары, тетигинин бүт баары эле бүт материалдар, оборудованиялар экен. Карагылачы, могу жерде эле эмне жатат. Мыякта деген могу солидолду бачок менен алат экенсиңер, Мыякта болсо ичинде да бүт эмелер ушу жака сактайбыз да. Материалдар барбы? Мыякта рессорлор жатат, абдан көп. Карагылачы. Көп каражат керек болот. Бул жакта деген эме экен да? Сварка. Сварка, бул, Трейлерлер бат эле бир нерсе сынып калат. Бизге сынып келет, ошолорду сваркалайбыз. Сваркабы же кемпингпи? Бул короче эме да. Универсальный. Ооба, темир дагы, алюминий дагы кала бере турган. Абдан сонун. Көбүнчө тормоз, трейлердин тормоздорун, фильтрден бүт эмелерди ушул жака сактайбыз көбүнчө. Бул жакта Жакшы, анда бир сыйра көрсөтүп коелу бул жакта. Мыяктын баары материалдар экен. Бул жакта деген фильтрдин түрлөрү майда алмаштырышат да жигиттерчи. Тормоздор, дисктер. Жакшы, могул жерде деген инструмент сактаган атайын чоң шкафтар бар экен. Эмне деген инструменттердин баарын алыш керек бул жакачы? билимге көп акча кете берет да булар. Мына караңыздар достор. Кичинекей бир бураманы чечиш үчүн инструмент жок болуп калса эле такыр болбой калат. Эмне деген инструменттердин түрлөрү. Ушуларды алыш үчүн эмне деген каражаттар кетет. Караңыздарчы, ар бир эмени ачканда өзүнүн керектүү инструменттери бар экен. Могул деген матрасты атайын алып койгон болсуңар керек. Жанагы пикап трактын ичине силер деген жыгачтан жасап атпайсыңарбы? Ошонун үстүнө коюп койсуңар, Ошол биз дагы мындай листтерди алганбыз, айтпай мындай бак жасаганчы. Бакты өзүңөр жасайсыңарбы? Өзүбүз эми жасап баштап атабыз да. Бир четин баштап бүтүргөнбүз. Анан буюрса ушуларды ошол бак сатып, көпчүлүк пикаптарда билесиз го. Бактын размери кичинекей болот да, 32 галлон. Анан бир 60 галлондук жасасак, бир 80-90 галлон болот да. Ал менен бир 500-600 майга чейин чоң трактордо токтобой айдайт. Көпчүлүк азыр айдоочулар ушундай бак жасап бергиле дейт, же бак көйдүрүп бергиле дешет да. Тиги жакта бак бар, ошону азыр көрсөтүп коеюн, кандай алып койгонбуз. Жакшы. Мен дагы пикап трак айдаганда, могу пикап трак деген дополнительный багы жок келет. Мамат менен Эрмек абдан сонун иш кылып атыптыр. Бул бактарды кымбат сатып албай, өзлөрү материал сатып, анан мына акырындан баштап аткан турбайсыңарбы? Могунун ичинин бүт баары дизельге толот да, анан дополнительный километрлар жүрсө болот. Өзүнүн багы менен абдан туура айтып атасың, аз эле жүрүп калат да. Анан дополнительный бул бакка солярканы койганда анан чоң трактор менен жарышып, күнүгө бир жолу коюп койсо болот да. Абдан сонун. Ошо бакты көрсөтпөйсүңөрбү, өзүңөр салган бакты? Тетиде бар бош керелик, сонак койганбыз. Бар белерби? Бул башка. Жо, негизи көрсөтүп койсок болот да, мо пикап трактын артында дополнительный эме болуш керек. Мында барбы? Мына достор. Бул жактан өзүнүн заводдон куя турган багы бар да. Анын үстүнөн анан мондай дополнительный бакты коюш керек да. Анан экөө биригип турат. Мыяктан солярканы дополнительный коюп коет. Канча галлон батат мыяка? Бул азыр 60 галлон. 60 галлон. 60 галлон деген 3-8ге көбөйткөндө канча литр болуп калат экен? Көп мекендештер сурай берет да. 80-200ге жакын литр болуп калат. 200ге жакын литр бул жака коюлат дополнительно. Абдан сонун. Ушул жакта деф бар жанында. Ошол кээ бир айдоочулар жаңылып дизелди бияка кое беришет. Кээде бияк берет. Эгерде 100 грамм кирип кетсе, бузулуп калышы мүмкүн да. Мотор кармайт. Ошон үчүн модон өтө сак болуш керек. Деф деген өтө проблемный нерсе да. Абдан проблемный нерсе. Мояктан абдан жакшы көрүнөт экен. Жана айтпадыкпы? Жаңы келген пикап тракторга жанагындай эмени, парковканы 5-чи дөңгөлөктүн ордуна парковканы эме коюп атышат деп. Трейлер келет дагы ошол жерге орнотулат. Анан дополнительный чынжырлар болуш керек. Чыгып кетсе ошо чынжыр кармаш керек. Муну дагы жолдон полицейскилер текшерип турат. Эгерде тетиги гусеник болдон чыгып кетип турган болсо, тиги кармайт да. Тормозго кармаш керек да.
Бул эме турат го. Вайер. Ошол үзүлүп кетсе тормоз кармаш керек да артынанчы. Ошолдан жолдон көп токтотсо ошону текшерет. Онда анын түбүнө септе ошол экөө постоянно бош кетет да бул жерде. Могу. Датчик болот, Мына жаңысы турат. Ушу орнотулат экен да. Ушуга келип тирейлер бекилет. Жылуулук жөнүндө сөз кылалы. Кышында айдоочулар üşүп калбас үчүн могу эмени кошуп, бул аты эмне болот? Вабаста. Ысыткыч. Сиз айтканда. Түнү уктап атканда тракты оталдырып, эртең менен кечен оталдырып тура бербеш үчүн ушундай коюп коебуз. Бул аябай эме аз солярка жейт, плюс тынч уктаганга жакшы. Плюс аябай жакшы жылытат машинанын ичин. Ошондо машинада эзалат. 10 саат уктасаң, машина 10 саат оталып тура берсе жаман да, баары аябай көп солярка жеп салат. Өзүңдү уктай албайсың да, үн чыгып турат. Плюс анан дефти да аябай жейт, машинага да жакшы, машинаны эзалдырасың, плюс тынч уктайсың, жакшы эзаласың эртең менен турганда. Ушундайларды коебуз. Абдан сонун. Вабастер. Солярка аз кетет, жылуулукту сиздерге берет, эч кандай мотор иштебейт, жакшы уктайсыңар, жылуу болосуңар. Азыр могу Вабастерди могу пикап трактын ичине механик жигит орнотот экен. Могул жерде бочка майлар турат. Майдын түрлөрү менен аласыңар да? Проблема жок да, май. Любой майды алмаштырам деп келсе алмаштырып бересиңер. Ооба. Көбүнчө ушул семай тракт, пикаптарга мондай майлар колдонулат. 5 W40. Ушуну коебуз да, бочкасы мененчи. Бир заказ бергенде бир 5-6 бочка заказ берип коебуз, ушул жактан алып кие беребиз майларды. Абдан сонун. Бул жерде ошо трансмиссиондун майы бар, анан кийин дифференциалдыгы бар. Ошол жактан аларды чогуу заказ берип коюп, керектүү адамдарга бир 30 000 40 000 майлда бир алмаштырыш керек трансмиссиондечи. Дифференциал деле ошондой 30 000 40 000 майлда. Муну болсо бир 12 000 майлда алмаштырыш керек мотордун майын. Ошо. Май алмаштырыш үчүн ушундайдан 5-6 алат экенсиңер, мына бу жакта жазылып турат. 55 галлон дейт. Могу бир бочканын ичинде 208 литр мотордун май болот экен, коробканын май болот экен. Бул жакта май куя турган жерлер абдан көп да, трактачы. Дөңгөлөктүн ичинде мосторго да май куюлат, фильтрлер алмашылат деген сыяктуу. Абдан сонун. Молар бошогон окшойт. Молардын бүт баары жаңы келген бочкалар экен. Могул жерде эмнелер? Мондай мен көп көрүп калам да, шаптардын ичине киргенде. Ушуну кичине түшүндүрүп койбойсуңарбы? Ошол эски майларды куябыз. Тетиги чоң бочкалар турат го. Эски майлар ушул жакка кетет да. Мен көп көрүп калам ушундай шаптардачы. Ушундайларды көп көрүп калам. Силер деген эски майларды чогултат экенсиңер. Эмеге мусорга кетирип, эшикке төкпөйчү. Анан эски запчастарды дагы чогултат экенсиңер. Ошолорду өткөрсөңөр, силерге пайдасы болобу? Ооба. Же бекер өткөрөсүңөр балар? Кээ бир металлдарды өздөрү алып кетишет. Өздөрү алып кетет. Жүктөп алып кетишет да. Анан биз ыргытып ар болбойбуз. Анан алып кеткенде сатып алышат да бизденчи. Сатып алышат. Майларды дагы сатып алабы? Майды деле сатып алат, бирок биз муну көп кышында сатпайбыз деле мынчы. Неге дегенде бул жака обработка болот да. Тетиги бочканы көрсөзбү? Ошол жака тартып алат дагы, анан айланып печке иштейт. Достор, могу мотордун майын алмаштыргандан кийин бочкаларга мамат менен эрмек куят экенде карабайсыңар булардычы. Бул майлар могул бочкага толуп, айланып келип туруп, могул шаптын ичин жылытат экен, хитерге кетет экен майчы. Секреттердин баарын ачып салбадыңарбы? Ачыш керек. Ошол көпкө жетет. Бул кыш менен жетип чыгат да, могу мисалы бочка толук болсо ушул кыш менен жетет, могу келеген зайнын ичин жыпчыл болуп калат. Абдан сонун. Мен жана кирип келгенде эшик суук болчу. Хитер иштеп аттыр, ичи жылуу экен да. Могу бир эле хитер килтейген шаптын ичин жылытып коет. Могу майдын жардамы менен. Форклифтте өзүңөр иштейсиңерби? Же механиктер иштейби? Биз деле механиктер иштейбиз. Анткени шефтерди көрүп калам да, өзүлөрү дагы кагазды жазып туруп, отчет жасап туруп, чыгып туруп форклифтти айдап, бир карасаң трактын астында жатат. Кээ бирде өзүңөр деле иштеп каласыңар да. Өзүбүз жетишпей калганда жардам беребиз да. Жакшы. Кыргызстандагы мекендештерге айтып коюш керек, көп суроо берет. Мондай форклифтти үйрөнүп келсеңер, мунун да пайдасы бар. Мен да башында грузчик болуп иштегем да. Мен
2013-жылы $500 жумасын алсам, форклифт айдаган балдар ушуга отуруп алып, белине күч келтирбей $800 алчу да. Мага караганда көбүрөөк тапчу. Ошон үчүн биз да жанталашып ушуну үйрөнөбүз деп баягы 1-2 күн аракет кылып көргөм, жакшы үйрөнүп албай койгом да. Эмелер көп экен. Өйдө көтөрмөй, тияка жылдырмай, бул мияка жылдырмай. Ошон үчүн колдон келсе Кыргызстандан, Россиядан, Европадан ушуну үйрөнүп келсеңер, башында абдан сонун жумуштар чыгат. Азыркы учурда мурда эле $800 төлөсө, жумасына 1,5 төлөсө деле жакшы да, чынбы? Жаңы келген жигиттерге 4000 зарплата абдан эле сонунда. Достор, мекендештердин арасында чоң трак айдаган, ушундай трейлер сүйрөгөн мекендештер дагы ушул телефонго чалып кайрылсаңар болот экен. Мыякта баардык условия бар экен да, мындай лестницалар бар экен. Кээ бирде кетип баратканда лампочкалар да көбөйө калат да, чынбы? Лампочка эмес, биз бүт кээ бир айдоочулар баягы мостторго кирип кеткен учурлар болот. Көрчү бүт эле нерсесин кыла беребиз да, трейлердинчи. Ошо жардам керек болсо бизге кайрылып беришсе болот. 100% баардык нерсени жасайт экенсиңер, Бүт эле жасай беребиз бизче. Илеген чоң трейлер одарлы келсе дагы, бир жуманын ичинде бүтүрөбүз. Жаңакча капталынан кээде ар кандай удар болушу мүмкүн да, жолдо кырсык ар кандай болуп одарлып кетиши мүмкүн, же эчтеке жарабай калышы мүмкүн. Ошону жапжасын алып келип туруп, баштан аягына чейин жаңыртканга аракет кылабыз. Аракет кыласыңар. Баардык запчастьтер бар. Например, деген дөңгөлөк диск, ичиндеги колодкалар, мосттор, бүт баары бар экен да силерде. Келе берсе болот экен. Запчастьтардын баары жыйылып турат. Ошол жактан баарын кыла беребиз. Жакшы. Мына молардын бүт баары экен. Тетигинден баштап чоң тракка, трейлерге керектүү запчастьтер экен. Мыякта деген чоң трактын дисктери турат, дөңгөлөктөрү турат. Бул жакта абдан көп экен да запчастьтер. Бул жерде күчтүү эмелер иштейт, андай bodywork иштеген механиктер бар. Алар өтө опытный, 10 жылдык, бер жагы эле 10 жыл иштеген опытный кишилер. Ошолордун баары соор оңдошот. Бүгүн алар суббота болуп иштебейт, 5 күн иштешет аларчы. 2 күн эс алышат. Анда бир күн келсеңиз, ушу иштеп аткандарын көрсөтөбүз. Монда иштейт депчи. Жакшы. Ошо. Мына могул жерден карап коелу, аягы көрүнбөйт. Пикап трактардын бүт баары тетиги башына чейин кирет экен да, ошол жактан жылуу хитр иштейт, баардык нерсенин баары ошол жактан оңолот экен. Бул жакка болсо чоң трак трейлер менен келсеңер, бул жагына киргизип, анан баардык нерсени оңдой берет экен. Мен деген мондай лестницаны издеп, бир лампочкам күйбөй калып, аябай азапты көргөм да. Анан бир тиейби, бир жакка келип сурансам, ушул лестницаны ала бер деди. Анан сүйрөп келип, лампочкамды оңдоп алып кеткем да. Трейлердин бир лампочкасы күйбөй калса, полицейский мигать этип келип туруп тикет берип коет да. Аны өзүм жасап алгам. Мына достор, бүгүн 6 январь, көчө күнү 5-нде каар жок болчу, эртең менен турса каар жаап салыптыр. Өзүңүздөр көргөндөй көрдүңүздөрбү? Тиякта пикап трактар турат, 2-3 трейлер турат. Бул жакта бир пикап трак турат, инибиз сыртына сайын чаптаганда окшойт, тазалап атыптыр. Мияка компаниянын аты жазылат. Бул жакта болсо баардык нерселер бар экен, жумушка даяр экен. Ичинде жата турган жерлер даярбы мында? Даяр эмес пока. Бул даяр эмеспи? Азыр даяр. Муну да даяр деп атасыңарбы? Достор, чамдаңыздар. 2-чи пикап трак даяр болоюн деп калды. Жумушка киргенге жетишип калыңыздар. Мына жаңы эме алып келиптир да, пикап трак алып келип, баардыгын даярдап, багын салыптыр. Трейлер орното турган жердин баары салыныптыр. Ичине азыр деген жата турган жер жасалса эле бүттү. Дагы бир водитель керек. Срочно бир водитель керек. Мекендештер. Мына сырты ушундай. Мияка келгенде жеңил машиналарды да токтотсоңор болот экен. Парк эмелер көп экен, месталар көп экен. Бул жагында да абдан көп место бар экен. Чоң трак болобу, трейлер болобу мына. Бул жакка келип токтотосуңар. Ичине киресиңер. Адрес тетиги видеого түшүрүп коеюнчу ошол адресте. Достор, бул абдан сонун жерде жайгашыптыр. Даунтаунга жакын, 90-94 жолдун жагында. Жанында мияка чоң тракпы, кичинекей пикап трак менен келесиңерби, жолдордун баары абдан кең экен. Сиздерге адресин көрсөтүп коеюн. 10-17 Вес 48-чи стрит. Ушул адрести жазып койгула. Келгиле. Бул жакта деген Сэм Экспресс
компаниясынын трагы да турат да. Мен иштеген компаниянын трагы бул жака ремонтка келиптир. Ремонтка келди беле? Бул тракты ошол мурда айдоочу айдаган. Анан кийин өзүм дагы ошол Сем Экспресстен мурда иштегем. Көп жыл болуп калды да. Анан ошондон бери баягы ал жакта дос балдар, тааныш балдар болот да, сыйраган деле эмес. Эгер чоң тракта келе турган балдар болсо, ошол жакка кетирем да. Жакшы. Азыр бир водитель келсе, могу трагыңызды бербейсизби? Мен Сем Экспресс компаниясына кирип иштейин десе бересиңби? Арендага. Жок, бул трак берилбейт. Берилбейби? Бул жерде кызмат кылат көбүнчө. Бул жакта. Достор, ачыгын айтып коелу, бул трак койгон трак берилбейт эч кимге. Только Мамат үчүн иштейт. Жакшы. Территория абдан чоң экен. Тетинен ары кетет турбайбы? Могул жерге эле 4 трейлер катары менен турса болот экен. Мыякта пикап турат, даяр. Бул даярбы жумушка? Достор, 3-чү трак силерди күтүп турат. Бүт баары даяр. Трейлер дагы даяр, пикап трагы да даяр, ичине жата турган жерлерин бүт баары даяр экен. Бизде ошол арт жакта дагы бир парковкабыз бар. Ал жакта ошол место издегендер көп болуп калат да. Баягы парковканы акы койсок депчи. Ошо күнүнө $25 парковкабыз бар. Калуучулар болсо бизге чалса болот да. Жакшы. Бул жерде ошо шаарга да жакын, даунтаунга жакын, Норсайдка да бир жарым сааттык жол да. Жакшы. Токтотуп коюп, үйүнө кетерсе болот. Абдан сонун. Жигиттерге ийгилик каалайбыз. Баштап аткан ишиңер мындан да өркүндөп, өсүп, абдан чоң бир компанияга айлангыла. 1000-2000 киши иштеген. Кудай буйрса. Жакшы. Абдан кубанычтабыз. Келип кезигип, мекендештерге пайдалуу видео тарткы деп ойлойбуз. Каналга катталгыла деп мен эч качан айтпайм. Мен бүгүн айтып коеюн. Каналга катталгыла, лайктан баскыла, оюңарды жазгыла. Мамат инибиз менен Эрмек инибизге каалоо тилек айткыла, батаңарды бергиле. Жумушка кирем деген мекендештери байланышып чалып. Келгендер болсо чала берсин. Бизге чала берсин. Биз колдон келген жардамыбызды беребиз. Анткени биякта Америкада өзүңүз билгендей эле маалымат алыш өтө кыйынга. Ошол бизге келген айдоочу болсо, ар кандай суроолор боло берет да, муну билбей атам, муну кандай болот депчи. Ошо колдон билген нерсебизди жардам берип, жакшы маалыматтар берүүгө аракет кылабыз. Трак боюнча өздөрүнүн жашоосу үчүн деле кээде биз жардам бере беребиз. Анткени 10 жылдан жашообуз, биякта жашайбыз 10 жылдан беричи. Бир аз болсо да тажрыйбабыз бар дегендей да. Жаңы келгендер көбүнчө келип кыйналышат да. Праваны каяктан алсак болот, каяктан эмне кылсак болот дегендер бар да. Аны ошолорго биз айтып беребиз. Праваны бул жакка баргыла. Азыр жеңил болуп калды. Анча-мынча дагы тааныштар бар. Ошолор аркылуу дагы жолдорун көрсөтүп коет, кантип алыш керек. Ошол жакка барып права алып, келип жумушка иштей берсе болот дегендей да. Абдан чоң рахмат. Мына Мамат менен Эрмек инибиздин жүрөгү кенен экен. Любой мекендештер бул Чикаго келгенде келгиле, чалгыла, бул жумушка да келсеңер болот дейт. Баардык колдон келген маалыматтарды беребиз дейт. Зато келесиңер, маалымат аласыңар, кээ-бирөөңөр ушул эле жерге кирип, анан иштеп калсаңар мүмкүн, Ооба, буйрса. Абдан сонун. Келгенде сөзсүз чала берсин, биз жумуш менен камсыздоого аракет кылабыз. Жакшы. Ошо менен жыйынтыктардын астында эки жигитибизге, Кыргыздын эки чыгаан жигитине сөз берели дагы. Кыргызстандагы туугандарга, досторго, классташтарга салам айткыла эми. Ошол достор, көбүнчө ошо Америкадагы эң күчтүү блогерлердин бири Алмаз байке Кыргызстанда барды көрөт деп ойлойм. Көрөт негизи элечи. Мен туугандарым, досторум айтып калат, Алмаз каяктан көрөсүң? Алмаз байкеден көрдүм дешет да көбүнчө. Кудай буйрса ушул туура маалымат алып, ошол Алмаз байке аркылуу келип аткандар бар Америкага. Бул абдан жакшы ийгиликке баягы 40 кишине болсо дагы көп мекендештерге мындай жардам катары өзүнүн оюн айтат. Мен да кээде видеолорун көрөм. Абдан жакшы маалыматтар айтып берет. Ошол аркылуу көп кыргыздарга жардам тийип атат ишенем. Бул деле болсо, бир аз болсо да жардамы тийип кетти Алмаз байкенин. Кудай буйрса. Ошо баарыңыздарга ийгилик, мекендештер, калуучулар болсо, Америка келгендер болсо, аракет кылыңыздар. Америка кенен баардыгыбызга ырыскысы кенен чачат. Биякта баарыбызга жетиштүү десем болот.
Жакшы, абдан чоң рахмат. Мамат инибиз дагы блогерликти чыштап койду да. Улант деп айтам. Абдан сону видеолор чыгарып атканда мага жакчу, мен дагы колдоп, Мамат инибизди колдойлу, видео тарт десем бир катталуучусу бир 5500 жеткенде токтотуп койду. Кудай берсе бир күнү баштайсың. Эрмек инибизге сөз берели. Мен деле ошо Мамат айтып кеткендей эле ошо баардык сөздөр келгиле бизге жардам беребиз колубуздан келишинче. Ошо, анан ошо. Туугандарга салам. Баарына салам. Кыргызстандагыларга, бул жактагы мекендештерге, токтогулдарга. Экөө жердеш болобуз. Экөө жердеш болосуңар. Токтогулдан болосуңарбы? Токтогулда жашаган мекендештер, мына эки кулунуңар мыякта жүрөт Америкада. Иштердин баары жакшы, ден соолугунун баары жакшы. Абдан сонун. Абдан чоң рахмат жигиттер. Үй бүлөлүк бакыт таалай. Ишиңер алдыга жылып турсун. Аманчылык болсун. Дагы көп жолу жолуп турабыз, Сизге рахмат, аракет кылып ушул атыңарды чыгарып коюп, жардам берип коюн деген майнде ойлоп келдиңиз да. Мен атайын Чикаго ошон үчүн келдим да. Жумуштун баарын чыдап, азыр мен иштешим керек болчу да. 4 күнгө келдим. Атайын мекендештердин жакшылыгын көрсөтөйүн деп. Көп мекендештер жакшынакай ишканаларды ачып атат. Мекендештер келгиле, силер дагы ушул биздин мекендештерден эмнеңер кем? Силер да келип иштегиле, бутуңарга тургула. Деп атайын сиздерди көрсөтүп атпайсызбы, мына живой пример. Ана акыркы эмеде пикап тракта иштеп айына 15 000 тапса болобу? Болот деми? Эмнеге болбойт? Чынбы? Өзүңдүн трагың болсо тем более. Трейлериң өзүңдүкү болсо келип туруп андан көп тапса болот, Мен ачык эле айтам да. Эмнеси бар экен жашырганда? Мен деле ошо өзүм иштеген маянаны деле көрсөтүп жүрөм. Ошо мекендештерге кичине мотивация болсун деп. Анан ошону айтып койсоң, кээ бир мекендештер көрө албай, андай болбойт деп эле сайрап атышат. Сайрагандар сайрай бергиле. Биз бере беребиз маалыматты. Мекендештерге жардам бере беребиз. Жигиттерге чоң рахмат. Адресин көрсөттүк, шапты көрсөттүк. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар, достор. Мамат, Эрмек инилерим иштеткен ишканага келдик. Үстүндө адрес жазылып турат. Эки компаниянын тең аты жазылып турат. Мыякта бир компания, бул жакта экинчи компания. Ушул адреске келсеңиздер, жумушка орношосуздар, трагыңарды оңдотосуңар, трелериңерди оңдотосуңар, достор.